Саламатсызбы Айгүл айым? Өзүңүз жөнүндө, азыркы абал жөнүндө, сиздин могу жүрөгүңүздү оюп аткан нерсе, ошол боюнча мага бир краткий отчет, анан информация берип кетиңизчи. Мен Эме тиги Строкова Евгения Георгиевнага азыр мына эме жиберейин дедим да, кайрылуу. Ошол кайрылууну помощниктери кыргызчасын орусчага которуп кетип берет болуш керек, кыргызча эле сүйлөй бериңиз расмий тилде. Кадыркулова Айгүл Ахматбековна ушул 15 жылдан бери цирроз гепатит Б-Д менен жабырланып келем. Ошо 15 жылдан бери больницадан больницама лечение менен, дары дармек менен жашап келатам. Жашаганда баягы эле кайталанган бир альбуминибизди эле айтайын, гептралубузду эле айтайын, таатыбызды эле айтайын, ар бири бизге өзүбүз сатып алабыз. Өкмөттөн болгону аптекалардан 5%. Государственный гарантияга токотер жери. Государственный гарантияга сиз кирдиңиз беле? Мен ооба кирген, 1-группа инвалидность. Мына Ошол эме фондунда бар. Айгүл Ахматбековна, вот смотрите, азыр мисалы үчүн государственная гарантияда негизи мындай да, эме тиги бекер дарылар болот, бекер обследование болот, бекер даже кээде очередке деле, анткени силер 1-группа инвалидность болуп атпайбы? Ошондо сизде ушу мындай эме эфир аз эле время кеткенде жакшы видео болот да. Ошон үчүн бат-баттан сүйлөп эметип берсеңиз. Биз өзүбүз сатып алабыз, эч кандай ал жерден дарылар Кыргызстанда жок деп деле айта алам. Альбуминди ошол бир эле альбуминдин өзүн 3600-3800дөн сатып алабыз. Жок, өткөндө мисалы үчүн силер деген ошол именно жабыркалагандар, ошол эме тиги кандан жуктуруп алгандар чыгып мындай эмеге массовый информацияга чыктыңар. Анан ошонун арты менен кандайдыр бир азыркы учурда эме болдубу? Пайдалуу нерсе болдубу же пайдасы жок нерсе болду? Азыр вакцина боюнча гана саламаттык сактоо алымдан бери бизге жооп да бере элек. Ушул жогорку кеңештин депутаттары кечээ күнү Нургазы киргенде 2 күндүн ичинде чыгарып беребиз деди. Бул реабилитационный пересадкадан кийинкилерге, пересадкага чейинкилерге эч кандай пока жооп жок. Сиз мисалы үчүн азыркы учурда ушул неме боюнчачы, Кыргызстан мамлекеттин ичин боюнча Министерство здравоохранения иштеп атабы? Ушул эме айта алам 100% элдин атынан, өзүмдүн атымдан айта алам, эч кандай саламаттык сактоо министрлиги каралган жок. Врачтарды хотя бы иштеттирип атабы? Врачтарды мисалы үчүн биз ошо көрүнүп, акцияларга чыгып, эмеге тартылгандан бери врачтар кайра ой ушинтип чыгып атасыңар, ушинтип чыгып атасыңар. Андан башка бизге эме кылган жок. Мына бүгүн анализдеримди кечинде частный эмеден чыгат биздики. Кечинде 5-тен 6-га чейин алдым. Вирустарым бар, аябай эле өтө. Бирок бар жатканы келгем эртең менен. Жок, эмеде гастроэнтерологияда тараканга каршы жабылып атабыз, жаңы жылдан кийин келиңиз деп.